Assalamu alaikum. Машина Кейч каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Азыр сиздерге тартуулай турган бул видео аралаш унааларды камтыйт. Оң рулдуу унааларды, сол руль жолубузга кандай унаалар жолукса ошолордун бардыгын тартып көрсөтүп кетем. Мен басы такталган, мындай көрсөтүлө турган унаалардын бардыгы. Бүгүн 26 сентябрь 2021 жыл, апта күнгө жекшемби. Жаңыдан көрүп аткан көрүүчүлөр биздин каналга подписаться баскычын басып жазылыңыздар. Бат эле бу Toyota истен баштай берели. 2002 кыймылдаткычтын көлөмү 1.5. Көрсөтүп коелу. Пробег канча болуп калган? Пробег 128 миң. Балар. Басын канча дедиң эле? 480. 480 миң. Алда. Кете берели улантып. Була жаңы келген, буна жаңы дизайнда Sonata, bunday Sonata. Koreyada. Birinchi. Kamera bul жеринде, парктроник датчиктери. Көрүп атасыңар, заманбап дизайнда. Булардын бардыгы тең жанат. Багажнигин ачып койду. Багажниги. Салон көрсөтөйүн. Комплектациясынан жакшы экен, контроль паласы, автофарлар, антизанос, круиз контроль, бирок адаптивдүү эмес экен. Штатный монитор, жуйму чоң эле, климаты 110 болуш керек. Мына байкасаңыздар, селектор коробкасы мынандай болот. Баскычтар аркылуу эле. Регистратор, ручник, авторучник. Пробеги 18300. Мына жакындап да көрсөтүп коеюн сиздерге. 78 километр көрсөтүп атат. Жаңы уна да эми. 2020 объем 2 турбо. Бензинлер бу? Ошондо бензин. Басын канча дедиң эле? 28 миң доллар. Бир аз түшүп берем дейт. Honda Civic. Оң руль 2001, кыймылдаткычтын көлөмү 1.7. Айтылыш баасы 330 миң сом. Так, RX канча деп атасың? 12,5 миң. Lexus RX 330. 2004 газ жабдыгы да бар экен, газ бензин. Жакшы. Люк. Аркан тарабына көрсөтөйүн. Камера бар. 12,5 миң доллар. Toyota Alphard, Армениянын номеринде, гибрид. 2008, кыймылдаткычтын көлөмү 2.5. Дискаларын карасаңыздар, хромдор. Жылып турап турат. Хром дискалар да экен. Монитор, люк. Да, не болуп кетеби? Монитор болуп кетеби? Монитор экен. Жакшы. Электроприводто эмес экен да? Жөнөкөй эле экен. Контроль паласы бар. Неге электр жүргүзгөндө иштебей калды, ошону айтам да. Атак бул жакта мына байкасаңыздар, электроприводто эле 2 капталынан тең баскыч бар экен. Оңдоп туруп коюш керек окшойт да. Баасы 12 миң доллар дедиңер, а? Жакшы. Mitsubishi Montero. Montero Sport
2000-жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 3 болуш керек. 450 000 сом. BMW X6. 2010, кыймылдаткычтын көлөмү 3, ээсинин байланыш номери 222 17 0001. X-Drive. Багажы көрүп атасыздар, кыйла кенен эле, чоң эле экен. Салонун көрсөтүп коелу. Айтылыш баасы $20 000 деп атат. Кетеберели. Mazda Demio. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.3, ээсинин байланыш номери 505 68 64 24. Айтылыш баасы 350 000 сом. Монитор бар. Так, Opel не болуп кетет бул? Frontera, Opel Frontera. Баасы канча болду? 500 000 сом, а? Машина кейжи? Машина кейжи кана. Болду. Göreli. Honda Fit Aria. 2002, кыймылдаткычтын көлөмү 1.5. Кожаный руль. Так, электро күзгүлөр, ошо складываниясы менен кошо. Камера, партроник, 2 датчиги аркалык бамперинде. Баасы 400 дедиңби? 430 000 бе? 400 тогулок эле, айтылышы кеми бар, а? Передний, задний камера бар. Алдында да камера барбы? Азыр көрүп коелучу анда. Так, байкалбай атат го, кайсы жеринде? Мындай 2ге бөлүнүү тартылып калыш керек эле. Болот эле, бирок көрбөй атам. Негедир. Эмнеге көрмөдү десе, бул бай видео регистратордагы камераны айтып аткан экен. Жигит, ошол. Honda Fit 2005, кыймылдаткычтын көлөмү 1.3. Рестайлинг, фарлар, күзгүлөрүндө повторитель поворота, арканкы оптикаларда ушу жылы ушул 2004-төн баштап ушундай болуп баштайт. Камера жокпу же барбы? Камера жок, бирок мынандай монитор бар экен, коюп койсо болот камера. Айтылыш баасы 500 000 сом болду. Ушунун жанында Honda CR-V 1 2001, кыймылдаткычтын көлөмү 2 $6300. Базар чыктын жанында 200 квадрат метр болгон 3,5 жер сатылат. Кызыл китеби бар. Honda Fit 2004, кыймылдаткычтын көлөмү 1.3 480 000 сом деп жазылып турат. 4 дөңгөлөгү тең ушундай куюлган дистерде жайкы.
улантырабыз. Бул жактан көрсөтөлү. Honda Fit Abxazia номеринде 2003 бü? 2 бü? Так. Басы канча болду эми? 385 миң. Абхазияда азыр кандай болуп атат? Айдап жүрө берсе боло береби? Абхазский номер менен? Рухсат берилдиби? Айдап жүрүп атат, жолдосум. Жүрүп эле атат. Мынакей жүрүп атышат дейт. Мына Абхазия номеринде сатылып атат. Көрдүңүздөр. BMW 5 серияда. 2002 кыймылдаткычтын көлөмү 2.5 $5900. Коробка автомат. Монитор бар экен, а? Бул мындай планшет түрүндөгүдөй монитор, жакында көрсөтөйүн. Башкаруу баскычтары. Так, климаты 2 зоналуу экен. Жакшы. Subaru Lancaster. Мындай каранда. Legacy деп айта албайбыз, Outback'ке деле окшошуп кетпейт экен. Экөөнүн ортолугунда. Бул Legacy экен. Шуну айтам, мындай каранда Legacy'ге деле окшошуп кетет. Кагазында Lancaster деп жазылыптыр. Так, мынакей. $4600 экен. Бул жерде Honda CR-V 1. Сол руль 1999, кыймылдаткычтын көлөмү 2, коробка механика 320 000 сом. Эсин байланыш номери 771 23 55 54. Видеобузду жыйынтыктайбыз. Ушул аралаш түрдөгү унааларды дагы 2 бөлүмдөн бөлмөбүз бар, ошолорду да көрүңүздөр.